Назарыңыздарда өз ичине Ала Тоо аймагындагы урунтуу окуялар менен көрүнүштөрдүн топтомун камтыган Нарын жаңылыктары маалымат программасынын дүйшөмбү күнкү чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Алдыңкы мүнөттөрдө. Сыйлык, сыймык өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн бир катар жарандарга мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды. Алатам, буга да Кудайга шүгүр деп, буйрган ар нерседен буйрган нерсеси болот. Жаңы окуу жылында Нарын шаарындагы Борбордук Азия университетине Нарын облусунан 5 студент кабыл алынды. Алардын окуу үчүн төлөмдөрүнө жеңилдиктер берилди. Мага деген жакшы скидка берилген болчу. Мен деген 60 000 ар бир жылы төлөп турам. Ийгилик менен кайткандар. Нарын облусунун 2 жараны пара армрестлинг боюнча дүйнө биринчилигинен байгелүү кайтышты. 66 өлкө катышты. 66 өлкөдөн ушу Кыргызстан боюнча 7 алтын. Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы жана кесиптик ишмердигиндеги зор жетишкендиктери үчүн Теңиртоо жергесинен 9 адам мамлекеттик сыйлыкка ээ болду. Алардын бири белгилүү ырчы композитор Адылбек Кыязовго Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу наамы берилди. 1970-1980 жылдардан тартып таланты эл оозуна алынган оончунун бейнесинен кабарчыбыздын материалында. Падыша бол, кайырчы бол, баары бир өлүм үчүн бирдей сенин катарың деген Омар Хаямдын ыр саптарына обон жаратып, өмүр кемеси аты менен белгилүү ырды билбеген адам чанда болсо керек. Дал ушундай элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан 100дөн ашуун обондун автору белгилүү композитор Адылбек Кыязов мамлекеттик сыйлыкка ээ болду. Айрыкча 70-жылдары жазылган Ай эркем ай, Гүлмира өңдүү ырлары күнү бүгүнкүдөй калың элдин оозунан түшпөй ырдалып келет. Биринчиден элге таанышың керек. Эл жакшы көрүп, эл сыйлаш керек. Ошентип отуруп, элге азбы көппү, элдин жүрөгүнө кала турган обондорду чыгардым деп ойлойм. Себеби менин ырларымды ушу акыркы поколениеге, азыркы поколениеге чейин балдар, жаштар, кыздар ырдашат баары. Эл үчүн иштеп келгем, дагы да иштей берем деген обончу колунан комузун түшүрбөй, дайыма эл кызматында жумурай журттун ага болгон сый урматы чоң сыймык экенин айтат. Менин бир эми ойлосом, ушул убакка чейин бир ушу сыйлык алайын, мага сыйлык керек, сөз салышым керек деген бир ой болуптур да. Быйыл ошол Садыр Жапаровдун убагында ушул Кыргыз Республикасында маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген наам алып атам. Буга да Кудайга шүгүр деп, буйрган ар нерседен буйрган нерсеси болот. Сыйлык устаттыкы болсо, сыймык биздики деп шакирттери Адылбек агайды куттуктап да кирип келишти. Окууга тапшырганда, ай Гүлмира, күндө келем мен сага, көңүлүмдү жубатып, күлүп койчу сен мага деп ошолор менен окууга өткөм. Бул Адылбек байке эч ак эле алыш керек болчу. Адылбек байкенин муындагылар эч ак эл артисти болушту. Анан баягы пешенеге жазып коет турбайбы? Кеч болсо да алды Адылбек байкем. Ошол алганына жүрөгүм толкуп тим эле аябай сүйүндүк. Биздин агайларыбыз бар, биз сыймыктанабыз, биз бактылуубуз. Ушундай жакшы адамдар менен иштешип калганыма мен да сыймыктанам. Жакшы үлгүлөрдү алдык, жакшы тарбияны алдык. Агайыбыздын сыйлыгы кут болсун, чек болбосун. Эми жыл айланбай народный эл артисти деген наамды алышына тилектешпиз. Адылбек Кыязов Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалык драма театрында иштеп, бир катар пьесаларга музыка жазган. Айтымында ал театрга 22 жашында келип, 35 жыл кызмат кылды. Кийин театрдын музыка бөлүмүнүн башчысы, андан соң директору болуп эмгектенген. Менин жан дүйнөмдү ээлеген, жүрөгүмө жакын сыйкырдуу күч бул обончулук деген композитор дагы да жаңы обондорду жаратууну ниет кылууда. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Нарын жаңылыктары. Мамлекеттик тилди колдонуунун жана мамлекеттик тил саясатын жүзөгө ашыруунун укуктук негиздерин, аны өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүдө мамлекеттик органдардын, мекемелердин, уюмдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын орду чоң. Бул багытта мамлекеттик тил боюнча комиссиянын төрагасы Жалал Абад облусундагы жетекчилер менен жолугушуп суроолорго жооп берди.
Бұл жерде чынында эле бир топ проблемалар бар. Айрыкча терминдерди карап жатканыбызда. Жыйында мамлекеттик тил мыйзамындагы жаңы өзгөртүүлөр боюнча кенен түшүндүрмө берилди. Андан соң тилди колдонууда талаш жараткан сөздөрдүн туура колдонуу тартиби боюнча талкуу жүрүп, кемчиликтер айтылды. Биз терминология боюнча да абдан начар абалдабыз. Мен муну моюнга алып эле айта албайбыз. Биз ушундай эмелип жүрөт экенбиз кээде. Меники туура, ушул болуш керек деп бири-бирибизге таануулашты жакшы көрөбүз. Мамлекеттик тил Кыргыз Республикасынын бардык этносторун бириктирүүчү, жана алардын өз ара түшүнүүсүн, жана байланыштарын бекемдөө, өргөтүүчү Кыргыз Республикасында улуттар аралык баарлашуу тили болуп саналат. Да деген байланды жок. Эне тил мамлекеттин негизги символдорунун бири болуп эсептелинет. Аны өркүндөтүү ар бир атуулдун милдети. Бул багытта жумуштар жүргүзүлгөнү менен айрым учурда талаштуу маселе жаралбай койбойт. Өзгөчө котормосу жок сөздөрдү. Ушул сындуу көйгөй жараткан суроолор катышуучулар тарабынан берилди. Бизде минуттардан секунддан эгер котормосу жок болсо, азыр иншалла деп тиги сөздөрдү айткандай ушул сөздү кыргыздар которуп колдонсо болбойбу? Не болбойт? Айрыгандар биз ушул боюнча колдонбой келип атабыз. Өзбек туугандарыбыз колдонуп атса, казактар минуттардан секунддан колдонуп атса. Ошол которбой турган сөздөрдү жөнүндө колдонушубуз керек. Анан биз тилибиз байып атат. Өзбек тилдүү мектептерде класстардын ичинде жазууларды өзбекче кылбашыбыз керекпи? Ошондой жасалгалар. Себеби бизде мындай бир учур болду. Прокуратурадан келип бизге ошолорду алмаштыргыла деп айтышты. Андай турушатма жок. Мыйзамда тескерисинче биз 4 тилде окутабыз. Орусча, кыргызча, өзбекче, татарча. Бирок иш кагаздар кыргызча өткөрүлө деп атабыз. Класстык журналдар, отчеттардын баары кыргызча жазылган. Жаңы мыйзам күчүнө киргенден тарта иш кагаздар эне тилде жүргүзүлө баштады. Бул болсо алыска аймакта иштегендер үчүн жемиштүү болду. Анткени буга чейин айрым документтер расмий тилде болгондуктан кемчиликтер орун алчу. Эми андайга жол берилбейт. Кыргыз тили боюнча алынган мыйзам эң жакшы мыйзам болуп эсептелди десем туура болот да. Анткени бизде ушуга чейин деле аткарылып келген иш кагаздарында кыргыз тили болуп келип расмий тилде баргандагы айрым мекеме ишканаларда жалаң кыргыз тили менен иштегендиктен бир топ мындай оорчулуктар туудурчу азыркы кыргыз тили менен баргандагы да өтө мындай бир жакшы жеңилдиктер болуп калды десем жаңылбайм да. Грамматикалык каталар боюнча да көп талаш тартыштар болуп келгендигин мындай жеңилдетүүгө жол берди десем болот да. Белгилей кетсек, тил мыйзамында иш кагаздардан сырткары көрнөк жарнактарда алгач эне тилде жазылуу талабы коюлган. Ал эми Жалал Абад шаарында бул багытта атайын текшерүүлөр жүргүзүлүп, башка тилде жазылган жарнактардын ээлерине эскертүүлөр берилип, айрымдары алынган. Нарын шаарындагы Борбордук Азия университетине 2023-2024 окуу жылына Нарын облусунан 5 студент кабыл алынды. Жалпысынан бул жылга окуу жай 53 студент кабыл алса, анын 27-си кыргызстандыктар. Калгандары башка улуттун өкүлдөрү. Бүгүн жаңы окуу жылына старт берилген алгачкы коңгуроо кагылды. Салтанаттуу иш-чарага биздин чыгармачыл топ күбө болуп кайтты. 18 жаштагы Адинай Темирбекова Нарын шаарындагы номер 8 Арстанбек Буйлашуулу атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү. Бүгүн ал официалдуу түрдө Борбордук Азия университетинин студенти болду. Келечектеги кесибин тандап жатканда эле жогорку окуу жайды кошо тандаган. Аталган окуу жайга өтүү ал үчүн оңой болгон жок. Бирок аракети да текке кетпеди. Нарындык болгондуктан ага бардык төлөмдөр арзандатылып берилген. Мага деген жакшы скидка берилген болчу. Мен деген 60 000 ар бир жылы төлөп турам. Бирок ал 60 000 да жакшы льгота менен алып кетип, УЦА деген бизге жакшы спонсорлор таап берген. Бул деген тайваньский фонд болчу. Тайваньский фонд Токмокто турулган офисте бар экен. Жана алар деген жакшы окуган балдарга, жана мүмкүнчүлүгү жок балдарга ошолорго жардам беришет экен. Ошентип мен быйыл бекер окуп жатам деп айтсам болот. Ушундай эле жеңилдиктер менен окуу жайга өткөн Самат Жеңишбек уулу келечектеги журналист. Бүгүн ал алгачкы сабакка катышып, чет өлкөлүк окутуучуларынын лекцияларын укту. Окуу жайга өтүү үчүн англис тилинен жана математика сабагынан сынак тапшырган. Окуу бизге эртең мененки 8-ден 9-га чейин тамактануу болот. 9-дан кийин анан обед, полдник эмелерди кошкондо бир 6-ларга чейин барып калабыз. Наргимдин сабагы башкача.
мен факультетинде бир 5-терге чейин күн сайын сабактар болот. Мына ушундай салтанат менен Борбордук Азия университети 2023-2024 окуу жылына старт берди. Бул жылы окуу жай 53 студент кабыл алса, анын 27си кыргызстандыктар. Иш-чарага катышкан Дуан башчысы Алтынбек Эргешов Борбордук Азия университетинин ачылышы менен Нарын шаарында эл аралык үлгүдөгү билим жана маданият очогу пайда болгонун белгиледи. Борбордук Азия университети буга чейин өнөктөш катары Нарын шаарын жана Нарын облусунун өнүктүрүүгө багытталган бир катар инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга жетишти. Алардын негизгилери катары Агахан өнүктүрүү фондунун материалдык колдоосу менен Нарын шаарынын башкы план иштелип чыкканын, туризм тармагын өнүктүрүү максатында видеороликтер тартылганын, ошондой эле акылдуу шаар жана Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу долбоорлору ишке ашып жатканын белгилесек болот. Ал эми Борбордук Азия университетинин жогорку өнүктүрүү мектебинин деканы Кристофер Жерри окуу жайдын миссиясы Борбордук Азия өлкөлөрүнүн тоолуу аймактарынын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга салым кошуу экенин билдирди. Нарын шаарын динамикалуу жана өркүндөгөн университеттик шаарчага айландыруу максатыбыз, деди ал. Борбордук Азия университети көп кампустуу, көп өлкөдө жайгашкан университет. Өнүгүүгө жана тоолуу аймак коомунун жашоо шартын, экономикасын жакшыртууга багытталган. Университеттин кампустарын тоолуу Нарын, Харок жана Текели шаарларында жайгаштыруу менен бул шаарлардын университеттик шаар болуп өнүгүүсүнө максат коюшкан. Айтылган шаарларда сапаттуу жогорку билим берүү менен жеке ишмердүүлүктү алдыга сүрөп, жумуш ордун түзүүнү стимулдаштыруу жана инвестиция тартып келүүнү максат койгонбуз. Бул максатка жетиш үчүн көптөгөн кадамдар жасалды жана дагы жасала бермекчи. Белгилей кетсек, Борбордук Азия университети светтик, коммерциялык эмес жана менчик окуу жай болуп эсептелет. Гүлзат Мокенова, Айдин Төлөбек уулу, Нарын жаңылыктары. Жаңы окуу жылынын башталышы Нарын шаарындагы мектеп окуучуларынын бир катар ыңгайсыздыктарга кабылганын көрсөттү. Ачыгын айтканда, алардын баарын жай-жайына кое салганга жергиликтүү бийлик жана тиешелүү мекемелер өтө эле алсыздык кылат. Андыктан теңир тоолук өспүрүмдөрдүн муктаждыктарын канааттандырууга мамлекет өзү кийлигишпесе, кырдаал күн санап кыйындай беришүүдө. Алар кайсылар? Баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбеков сарэсеп салган. Чоң жол боюнда маршруттук таксини күтүшкөн Раяна менен Ширин 2 класстын окуучулары үйлөрү мектептен 2 чакырым алыста болгондуктан алар үчүн коомдук транспорт өзгөчө мааниге ээ. Тилекке каршы Нарын шаарында дал ушул жагдай алигиче толук кандуу чечилбей, сабактан калмай же кечикмей көндү менен көрүнүшкө айланган. Күндүн жылуусунда анча билинбегенинен кышкысын кырдаал кыйла эле кыйындайт. Типки машкамен барабыз, кээде келбей калса күтүп турабыз. Сабактын кичине кечигип барабыз. Кышында ушундай болот, бирок кээде келбей калат. Чакан калада жаңы окуу жылы башталар менен Борбордук көчөгө троллейбустар чыгып, балдар кыздардын көбү алардын кызматынан пайдаланышат. Бирок унаанын бул түрү экөө эле болгондуктан баарысын өз убагында ташып жеткирүүгө чамалары чак. Маселен азыр биз барып жаткан троллейбустун батыштан чыгыштагы акыркы жардамса чейинки 10 чакырым аралык басып өтүшүнө берилгенде 1 саат кылынат. Албетте мындай качандык чатпа жакпас. Антыда унаанын усудуруна жол акынын арзандыгынан буга көбүнесе мектеп окуучулары түшүшөт. Ошол эле учурда унаанын бул түрүн Калкыжыш, Ыртыс, Москва, Төшбулак чулкумдугулар пайдалана алышпайт. Анткени ал аймактарга троллейбус линиялары тартылган эмес. Чындыгында көп жылдар бою көкөйгө көк таштай тийип келген бул маселени жайгаруу жаатында азыр көптүр аракеттер жасалганы менен азырынча эч кандай майнап жок. Шаар билгинелерин билдиргендерине ишенсек, жакын арада 10 электробустун алынып келенери болжолдонулган. Электроавтобустарга республиканский бюджеттен акча которулуп бөлүнүп берилген. Акыркы срок 16 октябрда келип уже бияка туруп калыш керек. 5 электроавтобустар. Ал зарядкалаган ошол компания мойнуна алган. 3 зарядка алып келип берет. Бирөө бат зарядтама, экөөсү болсо жай зарядтама. Аны өздөрү алып келип туруп бияка орнотушат. Кайсы кесипти тандадың, ошол Унаа көйгөй аскеренесип айрым предметтер боюнча окуу китептердин жоктугу билим деңгээлинин сапатына көлөкө түшүрүүдө. Айрыкча чет тилдери, информатика, так илимдери боюнча тартыштар таасын сезилип, ал кандайдыр бир деңгээлде сабактардын ырааттуу жана натыйжалуу өтүшүнө кедерги. Калыстык иретинде мектеп китепканаларында эскилери бар экендигин белгилейди. Бирок
көбін қолдануға мүмкін емес. Айрыкча 9-нан 11-класстын чет тилинин китеби жок болуп атат. Анан айрым сабактардын китептери жок. Биз кичине кыйналып калып атабыз окуганда. Дүкөндөрдө болгон китептерди алып окуйбуз, өзүбүздүн акчабыздан алып. Но мектеп берсе, андан да жакшы болот деген ойдомун. Эски китептер менен окуп атабыз, бирок эски китептеги программалар бул жаңы китеп менен биздин программабыз менен жакшы төп келбей калат да. Ошон үчүн азыр балдардын колунда да бул китеп жок, саттыкта да жок бул китеп. Иштелип атат азыркы кезде. Өзгүстөр баамдагандай жаңы окуу жылы башталбай, теңир толук мугалимдер менен окуучулардын түйшүктөрү түмөн. Андыктан азырынча билим берүү тармагында телегейибиз тегиздеп көкүрөк кагып мактанууга негиз аздай. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын. Каракол шаарында быйыл 12 көчө жасалууда. Ошондой эле быйылкы планга узундугу 4 чакырым узундуктагы тротуардын да жаңыртылары белгиленген. Аларга керектүү инерттик материалдар жаңы гана ишке кирген асфальт заводунан чыгарылып жатат. Аталган ишкана саатына 80 тонна асфальт өндүрүүгө күчү жетип, бир эле мезгилде 3 жолду асфальт менен камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар. Теманы кесиптешим Жазгүл Сатаева улантат. Гебзе, Кыштубаев, Ленин, Жамансариев, Исқақов, Жакыпов өңдүү 12 Караколдун жолдору мурдагы кейпинен арылмай болду. Азыр Борбордук көчө Абдрахмановдун 400 метрине асфальт төшөлдү. Бул эми албетте бул Советтер Союзунда салынган жол болчу. Негизги жолдордун бири Каракол шаарында. Мунун баягы жолдун астынан пучина деп коет, ушул баткак болгондуктан жолдун баары чөгүп, бир аябай кейпи келип калган көчө болчу. Биз ошонун баарын алып 3 метрге чейин жерди казып, ара кээ жерлерди ошого таш төшөп, азыркы учурда жакшы трамбовка берип, сапаттоо жасап, лабораториядан өтүп атат. Калган 10 көчөдө жумуш тынган жок. Каланын ички жолдоруна кеткен сумма 400 миллион сомго барат. Жолдор буюрса качественный салынып атат. Атайын карачу, көзөмөл кылуучу ушу технадзорлор бар. Ошолор ар бир этап сайын текшерип, кийинки жумушка одобрение берип турат. Бардык основаниясы азыркы жаңы технология менен таза, так, качественный салынат. Айрыкча караңгы жолдор жарыктандырылып, ыңгайлуу болуп калды. Улам жамаачыланып келген жол менен каттаган сайын жергиликтүүлөр нааразы болуп келишчү. Абай мен былтыр мурда жылдар келип кеткенде бүт көчөнүн баары аңтарылып жатканын жүдө баран кеттим эле. Кечетен бери жок, шаар жакшы экен, анан көрүп ыраазы болуп койдум. Момундай шаарларыбыз, көчөлөрүбүз оңолуп турса, жазалып турса абдан жакшы да элге делечи. Жол жээгиндеги 45 чакырым жөө адамдар жүрүүчү тротуарлар капиталдык ремонттон өтүүдө. Мурда эски заводубуз бар болчу, бирок анын кубаттуулугу өтө начар болчу. Күнүнө эң көп дегенде 80 тонна чыгара алчу ал заводубуз. Бул жерде жаңы заводубуздун кубаттуулугу саатына 80 тонна чыгарып берет. Азыр биз жолдорубузда башталса 3 жолду бирдей асфальтын камсыздаганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошентип жалпы жонунан Караколдо 12 көчө жасалат. Жумуш кеч күзгө чейин улана берет. Ушул жылдын июнь айында болгон селден Жумгал районунун Борбору чайык айылындагы 100гө жакын үйлөр менен короо жайлар жапа чеккен. Алардын 10-у муртадан эле камсыздандырылгандыктан тарткан зыяндарына жараша төлөмдөр жүргүзүлдү. Кырсык залалдары жана көрсөтүлгөн колдоолор кийинки материалда. Облус жетекчиси Алтынбек Эргешевдин колунан 450 000 сомдук сертификат алган Токтобек Ашыргулдун үйү мындан 1,5 ай мурунку катуу селден кыйла эле жабыр тарткан. Кoro жайынын кооптуу тилкеде экенин билгендиктен бе турак жайын жыл сайын камсыздандырат. Эми анысынын пайдасы тийип, өзү сыяктуу зыян тартышкан кошуналарына караганда кайра калыбына келтирүү аракети мамлекет тарабынан каржыланып отурат. Полдун алдынын баары уже баткак болгон, жанагы отдушник жыртыктардан кирип, биянан кирип, тиянан чыккан суу. Там жаракка кеткен, мына биякта да. Булар бүт уже жараксыз болуп калган. Полдун алды уже толгон баткакта суу. Тияк
Комнатада дагы жарака бар, полный 4 жагында тең жарака бар. Чынында эле 13-июнь күнү катуу жааган жамгырдын кесепетинен ал буттан агып, айыл ичин аралаган сел үйлөрдөн тышкары жүздөгөн коро жайларга жана өзүмдүк бакчаларга олуттуу зыяндарды алып келген. Бирок дээрлик баарысы камсыздандырылгандыктан алардын ээлери оңдоп түзөө жумуштарын өз чөнтөктөрүнөн жасоого аргасыз. Камсыздандыруу башталгандан бери эле бул үй 600 сомдон ашык акча төлөнүп келет. Жылына төлөчүбүз. Ал эми Оңгол Осмонова тээ башынан эле бүтүндөй кожолугун камсыздандырып, сактыкка кордук жок камын көргөн. Анысынын акыбети кайтып, мындан 2 жыл мурунку ушундай кырсыкта ага 46 000 сомдук колдоо көрсөтүлгөн. Тилекке каршы бул жолу өжөрлөнгөн суу үйүнүн тең жарымын такырдап пайдаланууга жараксыз кылган. Андыктан ага мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 460 000 сом төлөнүп берилди. Албетте, бир жылга 600 сом төгүп, азыркыдай кыйчалышта андан 10 эсе көп суммага ээ болуу жалпысы үчүн өтө эле ыңгайлуу. Азыр мына үй дагы көк чыттанып, балыр чыттанып калбадыбы? Мунун ичин баарын момундай калың баткак болуп калган, анын баарын сүртүп чыгардык аларды. Анан кийин моорекин мояк жак болсо уже астына тешилип мындай неме болуп калды. Анан бияктан кирип суу нары көзгө чыкты да ошол мезгилде. Негизден мына ушундай мүнөздө жапа чеккен 100га жакын үйдүн камсыздандырылган онун ээлерине жалпысынан 1.164.327 сом берилди. Каржылык колдоо алышкандардын айрымдарынын билдирүүлөрүндө суук түшкүчө бул сумма өздөштүрүлүп, эскилери толугу менен жаңыртылары күтүлөт. Жалпы 2 турак жайга жараксыз акыбалга келген. Себептегенде суу кирип, сел кирип, ички полдоруна ченен толуп, андан сырткары стеналарын жарып, бул мындайча айтканда 2 үй жараксыз акыбалга келген да. Калган 8 үйгө болсо 50 000, 60 000, 40 000 деген суммалар кетти. Алар болсо эми баягы жабыркаган, өзүнүн канчалык деңгээлде жабыркаган, ошого тиешелүү акчаларын алды да. Статистикалык маалыматтар тастыктап тургандай, Нарын облусу боюнча бүгүнкү 3113 турак жай камсыздандырылып, ал өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 315ге көп. Ошол эле учурда ар кандай жараттыш жана өрт кырсыктарынан зыян тарткан 13 үйдүн жана бир автоунаанын кожоюндарына жалпысынан 1.242.399 сомдук каржылык жардамдар көрсөтүлгөн. Жакын арада дагы бир үй менен 3 мамлекеттик имаратка төлөмдөр жүргүзүлмөкчү. Бөлөкбай Шеримбеков, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары, Жумгал району. Спорт кабарларынан Нарын облусунун 2 атуулуу пары армрестлинг боюнча дүйнө биринчилигинен байгелүү орундарга арзышты. Спорттук мелдеш коңшу Казакстан Республикасында өтүп, ага 10дон ашык мамлекеттин спортчулары катышкан. Сыймыктуу орундарга арзыган спортчулар туурасында кийинки материал. Чемпион! Нур-Султан! Чемпион! Мекендештер менен биргеликте жараткан ийгиликтерине кубанып жаткан бул спортчулар пара армрестлинг боюнча өткөн биринчиликте байгелүү орундарды камсыздашкан. Аларды нарын эле өзгөчө шаң менен калаанын кире беришинен тосуп алышты. Ал эми спортчулар жөнүндө айтсак, Нурсултан Сүйөркул уулу менен Эгембердиева Какен 28 августтан 3 сентябрга чейин Казакстандын Алматы шаарында өткөн пара армрестлинг боюнча дүйнө чемпионатынан 2 байгелүү орунга арзышкан. Тагыраагы Нурсултан Сүйөркул уулу сол кол боюнча күрөштө 2 орунга, оң кол боюнча күрөштө 3 орунга татыган. Ал жерден 66 өлкө катышты. 66 өлкөдөн ушу Кыргызстан боюнча 7 алтын, 5 күмүш, 3 коло медаль алып келдик. Бүт ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын арасында болду да бул негизи. Анан бул да Кыргызстан үчүн чоң таяныч болсо керек, мамлекет үчүн чоң сыймык болду да. Мындан аркында өркүндөтөбүз. Спортчулар буга чейин өлкөнүн чемпионатына биринчиликти багындырышып, дүйнө чемпионатына жолдомо алышкан. Мындан улам облус башчысы спортчуларга каржылык жактан колдоо көргөзгөн. Мамлекет тарабынан учурунда акча каражат бөлүнгөн жок. Бирок ошого карабастан Республикасынын президенти Нарын облусундагы кармыктуу өкүлү Алтынбек Калдарович өзүнүн резервдик фондунан акча каражат бөлүп берди. Нарын шаар мэри, Нарын район акимлиги, облус спорт башкармалыгы, райондук спорт мектебинин эмгек жамааты жалпы мындай биргелешип мүмкүнчүлүккө жараша барган келгендерине көмөк көрсөткөнгө аракет кылдык.
Пара спортчулар катышкан пара армрестлинг боюнча дүйнө чемпионатына 66 өлкөнүн өкүлдөрү келген. Анда Кыргызстандын курама командасы 7 алтын, 5 күмүш, 3 коло медаль алганга жетишкен. Исимбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, жаңылыктар, Нарын району. Өткөн апта соңунда Нарын шаарында 9 коргол боюнча республикалык мелдеш өттү. Ага Нарын облусунун райондорунан сырткары Ош, Ысык көл, Чүй облустарынан жана Бишкек шаарынан келген оюнчулар катышты. Жалпысынан 50 оюнчу такта үстүндө күч сынашты. Мелдештен 1-2 орунду алгандар ушул жылдын 20-25 сентябрында Казакстандын Алматы шаарында боло турчу дүйнөлүк чемпионатка катышууга мүмкүнчүлүк алат. 9 коргол 1-9 чейинки турмушта колдонулган сандардын баарын катыштырып, негизги математикалык амалдарды үйрөтүү максатында ойлоп чыгарылган логикалык спорттук оюн. 14 жаштагы Нургыз Ысык көл облусунан келген. Оюндун биринчи айланпасында эле атаандашын жеңип алды. Бул оюнду үйрөнүү үчүн ал атайын Борбор калаага барып машыккан. Жакында эле Монголияда өткөн Азия чемпиондугуна да катышып, биринчи орунду алып келген. Монголия барып келгенден кийин развитие болот экен да. Анан кийин умственное развитие болуп өсөткөн, анан кийин кыйынраак ойноп калат экенсиң да. Биринчи бул настольная игра чыгат. Бул деген ойноп атканда мээңе развитие болот. Жана буга деген математика дагы керек. Анан кийин ушул негизи мен деген 9 корголго математика деп келем, бирок өзүнүн аябай кызыгып кетип ойноп кеткен да. Ыкчамдуулук, шамдагайлык, жол тапкычтык, эске тутуу жөндөмүн өрчүтүүчү касиеттери бар бул оюн тээ илгертен ойнолот. Кыргыздар жаш муунга, жашоо турмушта эң керектүү болгон сапаттарды ушул оюн аркылуу негиздегенге, тарбия таалим берүүгө аракет кылган. Осы ролду мектептен үйрөнгөм, 4-классында. Кызыктуу оюн, акыл эсти өстүрөт. Хобби сыяктуу кызыгам. 4-класстан бери ойноп келем, калтырбай. Мастер спорта деген даражага жеттим. Азия чемпионатынан 1-местен алдым. Спорттук оюндардын мына ушу түрү боюнча Нарын шаарында республикалык мелдеш өттү. Анда 10 жаштан 15 жашка чейинкилер жана 15 жаштан 17 жашка чейинки курактагылар 2 топко бөлүнүп такта үстүндө күч сынашты. Таймаш Нарын облусунун ардактуу атуулу 9 коргол боюнча спорт чебери, спорттун ардагери төш белгисинин ээси Жумамүдүн Курмангалиевдин байгесине арналып уюштурулду. Мурун бир кездерде ушу окуштардын мелдеш болгондо 3 кыз 3 бала ойносу. Азыр болсо мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр бүгүнкү күндө 50 окуучу ойноп атат. Бул мелдеш дүйнөлүк биринчиликке тандоо мелдеши. Тандоо турунан уткандар 2023 жылдын 20-25 сентябрында Казакстандын Алматы шаарында боло турчу дүйнөлүк чемпионатка катышууга мүмкүнчүлүк алды. Оюндун жыйынтыгы боюнча чемпионатка 1-2 орунду ээлеген 16 оюнчу бара тургандыгы маалым болду. Гүлзат Мокенова, Айдин Төлөбек уулу, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктарын соңуна чыгабыз. Жарым саат бою кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана студияда мен Рыспек Мелисбеков болдук. Алдыда эртеңкиге күтүлгөн аба ырайынын божомолу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.